Кече 1-апрелде Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директорунун орун басары 39 жаштагы Бактияр Шакиров каза болгону маалымдалган. Ал эми андан көп өтпөй социалдык тармактарда Шакиров коронавируска каршы вакцина алгандан кийин көз жумду деген пикирлер желдей тарады. Тагыраагы бул туурасында Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министринин мурдагы кеңешчиси Елена Байлинова социалдык тармактагы баракчасына Бактияр Шакиров ковидке каршы эмдөө алгандан кийин каза болгонун, анын өлүмүн Саламаттык сактоо министрлиги кылдат изилдөөсү керек экенин жазып чыккан. 39 жаштагы маркумдун жакындары 2-апрелде эртең менен менин телефонума чалып, ал бир күн мурун COVID-19га каршы эмдөөдөн өтүп, биринчилерден болуп Sinopharm вакцинасын алганын айтышты. Менин оюмча Саламаттык сактоо министрлиги буга объективдүү кызматтык иликтөө жүргүзүп, анын жыйынтыктары жөнүндө отчет берсин. Ал эми өлкөнүн дарыгерлери бул фактыны эске алып, эмдөөдөн өтө турган жарандарды кылдат текшерүүдөн өткөрүшү зарыл. Ал эми Бактияр Шакиров коронавируска каршы вакцина алгандан кийин көз жумду деген маалыматты Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги төгүндөдү. Министрлик билдиргендей, Шакировдун аты жөнү эмдөөдөн өткөн жарандардын реестринде болгон эмес. Мындан тышкары республикалык соттук медициналык экспертизанын баштапкы маалыматына ылайык маркумдун денесинде вакцина алганын тастыктаган белгилер табылган эмес. Акыркы тыянак 14 күн аралыгында чыгат. Ошол эле учурда министрлик Тышкы иштер министрлигине вакцина алуу боюнча көрсөтмө берген эместиги айтылды. Бул тууралуу биринчи радиого Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бешналиев белгиледи. 29 мартта биз вакцинацияны баштадык. Кытайдын вакцинацияны Sinopharm баштадык. Себеби анын баштарынын астында 53 өлкөдө кылынып аткан ушул вакцинанын кандай осложнениясы болгонун, кандай элдер көтөрүп атканын баардыгын биз билип туруп, анан ушуга биз макул болдук. Азыркы кезде 500гө жакын биз вакцина кылдык. Вакцинация адамдарга бул медиктер, мугалимдер, эч кимиси осложнение болуп, эч кимиси эмне үчүн дегенде күнүгө мага саат түнкү 12ге чейин ар бир ошол кылынган вакцина жөнүндө мага айтып турушат. Эртең менен бияка келердин астында дагы саат 6-да мен баардык информация алдым. Айтып аткан Тышкы иштер министерстводагы каза болду вакцинада деген биз фамилиясын карасак, биз аларга кылбаптырбыз. Ал каяктан алган, эмне болгон, эмнеден каза болгонду мен информациям жок экен, мен аны тактаганга аракет кылам. Мындан тышкары министрлик коомчулукту дүрбөлөңгө сала турган маалыматтарды таратпоону өтүнүп жана такталбаган маалымат тараткан учурда кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертет. Бирок азыркы тапта Тышкы иштер министрлигинин кызматкерин ковидке каршы эмдөөдөн кийин каза болду деген маалымат кооптонуп турган элди ого бетер коркутту өңдөнөт. Социалдык тармактарда эгер бул маалымат чын болсо, өз элин өлүмгө түрткөн Саламаттык сактоо министрин жана буга жоопкер бийлик өкүлдөрүн кызматтан алып, катаал чара көрүлүшү керек дешип, бул боюнча тыкыр иликтөө жүргүзүүнү талап кылышууда. Ал эми учурда Бишкек шаардык милициясы Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Бактияр Шакировдун өлүмүн иликтеп териштире баштаганын билдирди.